Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда сотторду жана күч органдарын жапырт көзөмөлдөгөн таасирдүү адам делген Алмамбет Салиевди 16-июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамсыз баюуга шектеп кармады. Мындан сырткары атайын кызмат Салиев президенттин аппаратында иштеп турганда мурдагы өлкө башчынын артыкчылыгынан пайдаланып соттордун ишине кийлигишип турганын жарсалды. Алмамбет Салиев мамлекеттик кызматта иштеген мезгилде афирленген жактарга каттоодон өтүп, өзүнүн расмий кирешеси менен дал келбеген мүлктү сатып алгандыгы аныкталды. Муну менен катар Салиев ушундай жол менен алынган чоң каражатты көп кабаттуу үйлөрдү жана башка соода объектилерин куруу үчүн курулуш компаниялардын бирине жумшаган. Ал эми атайын кызмат мурдагы чиновник Алмамбет Салиевдин кайсы мүлктөрү менен камакка алынганы тууралуу маалымат берген эмес. Бирок бир катар иликтөөлөрдүн натыйжасында Алмамбет Салиевдин кандай мүлкү менен камакка алынганы белгилүү болду. Тагыраагы күч структураларындагы кызматкерлердин версиясы боюнча мүлктүн басымдуу бөлүгү анын жакындарына жана туугандарына катталган. Айталы буга мисалы Салиевге байланыштуу жарандардын атына катталган кыймылсыз мүлк объекттеринин жалпы наркы $900,000 ашат. Бул деге 70 миллион сомдон ашык дегенди билдирет. Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиевдин 2016-жылы 1 жылдык кирешеси 620,443 сом болгон. Ал эми жакын тууганы болсо 151,858 сом киреше тапканы көрсөтүлөт. Ошондой эле декларациясында жакын тууганы 151,858 сом киреше тапканы жана 6 сотук жери бар экени жазылган. Андан башка эч кандай мал мүлктөрүн көрсөткөн эмес. Ал эми айрым маалыматтарга таянсак, Салиев 2016-жылы 1,116,289 сом киреше тапкан. Бирок салык кызматынын базасында 2017-жылы декларация тапшырбаганы көрсөтүлөт. Кызыгы, Салиевдин 2018-жылы кирешеси мүлкү кескин түрдө көбөйгөн. Тагыраагы, ал бул жылы 2,505,932 сомго чейин киреше тапкан. Ошондой эле наркы 900,000 сомго тете бодо малдары жана 551,000 сомдук майда мал жандыктары көрсөтүлөт. Андан башка баасы 2,220,000 сомдук жылкылар болгон. Ошондой эле Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунаасын көрсөткөн. Ал эми жакын тууганы 110,000 сом киреше тапкан. Мындан башка 6 сотук, дагы 6 сотук жана 10,5 сотук жер тилкелери бар экени жазылат. Ошондой эле наркы 210,000 сомго тете компьютер жана орг техникасы жана башка 82,000 сомдук үй тиричилик буюмдар көрсөтүлөт. Ал эми андан башка жакын тууганына дагы 410,000 сомго бааланган бодо малдары жана 220,000 сомду түзгөн кымбат баалуу зергер буюмдар болгон. Ал эми башка айрым маалымат булактарына таянып турган болсок, Алмамбет Салиев 2019-жылы 1,910,304 сом, 2020-жылы 2,358,448 сом тапкан. Жалпы кирешеси 8,195,939 сомду түзгөн. Бирок белгилей кетсек, салык кызматы 2019, 2020, 2021 жылдарда тапшырылган декларацияны азырынча базага киргизе элек. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун оң колу делген Алмамбет Салиевдин тапшырган декларациясына көз жүгүрсөк, ал көбүнчө иштеген жеринен киреше алгандыгы көрсөтүлгөн. Мындан башка Салиев жылкылардын, бодо малдын жана майда жандыктардын тукумунан кошумча киреше алган. Ал эми жалпы кирешеси 8 миллион сомго чейин чапчыган. Маалыматтарга ылайык, Алмамбет Салиев бир тууган эжесинин жолдошуна Бишкек шаарынан бир нече кыймылсыз мүлктөрдү каттаган. Алар төмөнкүлөр: Чыңгыз Айтматов проспектиндеги номер 91-үйдөгү квартира орто баасы $100,000. Бул батирде Алмамбет Салиев өзү жашайт. Элебаев көчөсүндөгү унаа токтотуучу жай, бул бүтө элек объект, баасы $10,000 бааланган. Элебаев көчөсүндөгү номер 2 көп кабаттуу үйдөгү квартира, баасы $50,000 бааланат. Элебаев көчөсүндөгү номер 2 көп кабаттуу үйдөгү дагы бир квартира, бул батирдин наркы $50,000 бааланат. Ошондой эле Алмамбет Салиевдин аялынын эжесине Матросов көчөсүндөгү турак үй катталган, баасы $30,000 чапчыйт. Андан сырткары Астра Плюс жоопкерчилиги чектелген компаниясы Ош шаарында көп кабаттуу үй куруп жатканда, Салиев инисинин жубайы аркылуу Наваи көчөсүндөгү Датка турак жөө комплексинин курулушуна катышуу жөнүндө келишим түзгөн. Тактап айтканда 50,247,000 сомго бааланган офистер үчүн ыңгайлашкан 844,5 чарчы метр аянтты сатып алган. Эске сала кетсек, Алмамбет Салиев президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп турган кезде анын дарегине катуу сындар байма-бай айтылып келген.
Бирок бул сындарга ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков жооп кылып, Алмамбет Салиевди коррупцияга каршы күрөшкө мыкты кадр деп алкоого алган. Азыр ушул тушта коомчулукта сиздин аппаратыңыздын башчысынын орун басары Алмамбет Салиев тууралуу сөздөр көп. Ошол бийликтеги көмүскө, мындай таасирлүү адамга айланды, күч түзүмдөрүн, соттордун баарын жапырт көзөмөлдөп атат деген сөздөр чыгып атат. Азыр Алмамбет Салиев ошол сот реформасын боюнча жумушчу соттун башчысы, анын даремети жетеби, тажрыйбасы жетеби, жанагы сөздөр канчалык негиздүү? Просто оңой эмес. Ошону ажырата билет баардыгыбыздан. Эгерде ал дагы бир төлөмөш кылган болсо, мамлекетке зыян кылган иш болгон болсо, же бир коррупциялык схема кире турган болсо, же өз милдетин, өз кызыгына пайдаланган болсо, мен айттым го, баардыгы жоопко тартылат деп. Бирок мен ишенем, ал андайга барбайт деп, ал өсө турган жигит. Азыр коррупция менен күрөшүп аткандын эң башында турган, эң жанында турган адамдардын бири. Аны да көп жазышат. Бирок факты менен айткандар мага мен чана көрөм. Жазат, андай экен, мындай экен жазышпайбы азыр. Антип коюптур, мынтип керек деп. Белгилей кетсек, 38 жаштагы Алмамбет Салиев кесиби боюнча юрист, Ош мамлекеттик университетин аяктаган. Ал эми маалыматтарга ылайык Салиев 2008-жылы Ош облустук милициясына иш көрмөшкөнү. Бирок ал жерде 1 жылдай гана иштеген айтылат. Ал дайыма Сооронбай Жээнбековдун жанында ишенимдүү кишиси катары иштеп келгени менен белгилүү. Сооронбай Жээнбеков губернатор кезинде Ош облустук администрациясынын коргоо жана укук тартип иштери боюнча бөлүмүнө башкардысы болуп келип, 2016-жылга чейин иштеген жана бөлүм башчылыкка чейин көтөрүлгөн. Ал эми Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп дайындалгандан кийин 2016-жылдын апрель айынан май айына чейин өзүнө жардамчы кылып алып кеткен. Андан кийин 2017-жылы президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп, 2020-жылдын октябрь айына чейин иштеген.